Бир туугандар, сиз менен биз шайтанга жардамчы болбойлу. Шайтан мусулмандардын душманы, мусулмандар шайтандын душманы. Аллах субханала таала кереметтүү Куранында адуввун мубин. Инна шайтана адуввун мубин. Чындыгында шайтан силерге ачык душман деп Аллах субханала таала мусулмандарга кайрылган. Бизге шайтан ачык душман. Ошондуктан шайтандын жардамчысы болбойлу. Мусулмандар шайтандын жардамчысы болбошу керек. Сөзүмдүн тастыгы үчүн Муслимдин риваятында келген Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахих хадисине кайрылып кетсек. Аби Хурайра разияллаху анху риваят кылат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде мындай дейт: Ал-му'минул кавийю хайрун ва ахаббу илаллахи минал му'минид даиф. Күчтүү момун ал жакшы. Жана Алла Таалага сүйкүмдүүрөөк алсыз момунга караганда деп айтат. Күчтүү момун эмне үчүн алсыз момундан жакшыраак? Күчтүү момун Алла субхана тааланын ибадатында, орозо кармоодо, бүткүл эле инсаниятка түшүрүлгөн ибадаттарды алсыз момунга караганда өтө чегинде ылайыктуу кылып аткаргандыгы үчүн Алла субхана таала күчтүү момунду жакшы деп жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла субхана таалага эң сүйкүмдүү момун күчтүү момун. Албетте билеги күчтүү эмес, билегини башка жака жумшаган инсан эмес. Билегин ибадатка жумшаган инсан Аллага эң сүйкүмдүү инсан. Ва фи куллин хайрун. Хадистин уландысында ар бир нерседе жакшылык бар дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Туугандар, ар бир нерседе жакшылык бар. Сиз менен биз жакшы деп билген нерседе да жакшылык бар. Сиз менен биз жаман деп билген нерседе да жакшылык бар. Ихрис ала ма янфаук вастаин биллах. Сага пайда берген нерседе, сага пайда берген нерсеге өтө ачкөз болгун. Ошого ашыгып тургун. Жана ошону аткарууда Алладан жардам сурагын. Дайыма Алладан жардам сурап, ошол нерсеге ашык болгун. Вала та'жаз. Ал нерседен алсыз болбогун. Сага пайда берген, дүйнөдө жана акыретте пайда берген нерселерге алсыздык кылбагын, Алладан жардам сурап, ошого өтө ачкөз болгун. Камданып тургун. Файн асабака шайун кал. Эгер сага бирдеке жете турган болсо, фала тaqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Эгер сага бирдеке болуп калса, бир жакшылык болсун, же болбосо бир жамандык болсун, бир сен каалабаган иш болуп калса, мен мындай кылганымда мындай болмок экен да. Мен ушундай кылбапмын да. Ошондо мен каалагандай болмок экен деп айтпагын. Валакин кул qadarullah wa ma sha'a fa'ala. Бирок сен мынтип айткын, бул Алланын тагдыры. Алла эмнени кааласа ошону кылат. Fa inna law taftahu amalu shaytan деп хадисти бүтүрүп жатат Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Чындыгында лау сөзү, эгер мындай кылганымда мындай болмок экен деген сөз, ал шайтандын амалдарын ачат. Шайтандын амалдарынын эшиги деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сиз менен бизге ушу хадисинде бир нече осуят айтып кетти. Биздин айта турган, токтоло турган негизги темабыз шайтанга жардамчы болбоңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушу хадистин аягында фаинна лау тафтаху амалу шайтан. Чындыгында эгер мындай кылганымда мындай болмок экен деген сөз шайтандын амалына эшик. Шайтандын амалдарын ачуучу нерсе. Эгер сиз мындай кылганда мындай болмок экен десеңиз, бул кадарга, Алланын тагдырына, Алланын каалоосуна каршы чыгуу болуп калат. Мусулман бир туугандарым, шайтанга жардамчы болуп калат. Ошентип отуруп инсан айта берет, ошентип отуруп тагдырды
тагдырга каршы чыгып, тагдырды жалганга чыгарууга алып барат инсанды. Мен мындай кыламын, анан мындай болот деп отуруп, инсан динден, ошо шарияттан чыгып кетиши мүмкүн. Урматтуу мусулман бир туугандар, ошого сиз менен биз бүгүн шайтанга жардамчы болбойлу. Шайтан сиз менен биздин ачык душманыбыз. Келиңиздер, шайтанга биз дагы душман болойлу. Эмне душмандык кылайлы? Биз сиз менен бизге кандай каалообуз болобу же каалообуз болбойбу? Бул Алланын тагдыры. Алла каалаганын кылат деп шайтанга душман болойлу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.